Акимдердин сөздөрү жаңылышса дагы биз колдойбуз. Жаңылса да колдойбуз. Чтобы ни у кого сомнений здесь не было. Айыл өкмөттөрү, бир канчаларыңар көбүнчөңөр шайланып келгенсиңер, азыр силер все на испытательном сроке. Не будете выполнять государственную политику, давайте кредит алгыла дагы мал баккыла. Ушул жерде албетте биздин губернатордун колу көзү жетпейт бардык бул бурчка. Бирок толугу менен жоопкерчиликтин бардыгы администрация жетекчилеринде. Ушул жерде мен суранам дагы, талап да кылам. Акимдердин орун басарлары, акимдердин командасы толугу менен субординация, тартиптүү, баш ийүү ушул жерде кишилердин, биздин акимдердин авторитетин колдоп, эки сөзүн бир сөз кылып аткарып, толугу менен силер командасыңар милдеттүү түрдө буйрукту аткарышыңар керек. Эми кеңешип, конечно, жети өлчөп бир кесип, бирок акимдин авторитети бул жерде чтобы непоколебимо было. Бул турист эмес, конок эмес, сырттан келген киши эмес. Мамлекеттен, президенттин атынан келген адамдар. Толугу менен саясат, айыл чарба болобу, ден соолук, саламаттык сактоо, билим берүү, бүт жердин бардыгын чечүүчү адамдар ушулар. Ошондуктан биякта да администрация президент Памир Насырбекович, сизге дагы биз сизден суранабыз. Акимдердин сөздөрү жаңылышса дагы биз колдойбуз. Жаңылса да колдойбуз. Чтобы ни у кого сомнений здесь не было. Айыл өкмөттөрү, бир канчаларыңар көбүнчөңөр шайланып келгенсиңер, азыр силер все на испытательном сроке. Не будете выполнять государственную политику, давайте кредит алгыла дагы мал баккыла. Бул жерде, бардыгыбыз бир жакадан баш чыгарып, бардыгыбыз бир саясатка баш ийип, бир жүрөбүз. Действительно будут ошибки. Действительно бир жерден аша чапкандыктар болот. Ну и что? Самая главная дисциплина, урматтуу туугандар. Мамлекетте тартип болуш керек. Ушул жерде ошондуктан тартипти орнотуучу, мамлекеттин саясатын, ошол жерде камсыз кылуучу биздин райондук администрация башчылары. Ушул жерге, сиздерге талап, ушул мамлекетибизге кызмат кылабыз деп атсаңыздар, президенттик саясатын аткарабыз десеңер, баш ийиңиздер. Толугу менен ушул жерде, мамлекеттин баягыдай саясаты бир болсун, урматтуу туугандар. Анан эми ар кандай сөздөрдү мен айтып койбойм. Албетте биз дотациялык, область дейбиз. Мына бирок бул жерде Актала, Ат Башы райондору, өзгөчө Нарын району 14 миллион сомго азыраак грант алып турсуздар. Бул албетте алкыш, биз колдоо көрсөтүшүбүз керек бул жерде. Бирок албетте мына инвестиция министрибиз айтып атат, бул жерден эч кандай бир долбоор, программа, проекттер болбойт деп. Эми албетте сырттан инвестор, Кытай, Араб, дагы башкасы ушул эле бизде өзүбүздүн эле жергиликтүү калкыбыз, мына баягы өткөн жолу биздин Нарындан чыккан ишкерлерди биз тартышыбыз керек ушул жерге. Бул жерде бүт мүмкүнчүлүк бар. Толугу менен СЭС десең СЭС, транзит десең транзит. Мына мен бүгүн сүйүндүм, о жерде Хан Тенгиридеги сонун 1000 миң гана түшүптүр. Это деген просто бардыгыбыз, ушул жерден биз экономикабызды көтөрүшүбүз керек. Мугалим, врачтар жөнүндө да айтып коюшубуз керек. Эми албетте бул жерде жаш адистер жетишпейт. Мен сиздерден суранам. Бул жерде врачтар эми көбүрөөк, албетте жанагы 70 жаштан улураактар көбүрөөк иштеп атышат. Ал жерде айлыктары өтө жакшы. Бирок 1 апрелден баштап биз айлыктарды жакшы кылып, именно ушундай адистерге ошолордун бардыгын целевой эметебиз, буюрса, давайте 80 жаштан улураак биздин врачтарыбызды 75 жаштан жакшыраак ошолорду узатканга даярданалык, начиная с 1 апреля. Ага чейин өзүңүздөр
бирден керек болса Бишкектен алып келесиңерби, кааласаңар Оштон алып келесиңер, кааласаң Индиядан алып келесиңерби, ошол жерде биздин врачтарды, значит, потому что аларга жетиштүү түрдө уже айлыктарды биз камсыз кылганга мындай уже 1 апрелден башталат, бирок 1 жылдын ичинде мына биздин министр Бейшеналиев айтып атат, буюрса бул сказка же фантазия эмес. Значит, доктор, врач $1000 тегерегинде айлык алат. Мурункудай врач менен анан мугалимдин айлыгы бир болбойт. Болгонго да мындай дүйнө жүзүндө жок. Врач дайым эле бир 4-5 жолу эсе көбүрөөк мугалимден акча алганга биз албетте азыр кызыктар. Сөзүбүз көзүбүз жетти. Андай шарт түспөсөк, мына бизде азыр эч кандай ооруканаларыбызда, поликлиникаларыбыз иштебей калышы мүмкүн. Эми санариптештирүү деген жөнүндө биз сөз тегерегинде көбөйтпөй эле коеюн. Значит, жумуш орундары. Эми жумуш орундары. Тигүүчү фабриканы мына Көлдүк туугандарыбыз жанагындай фонд өнүгүү, Кумтордун өнүгүү фондунан кадимкидей ошол тигил Бишкектен атайын чоң фабрика жанагы швейниктерди алып келип, аларга шарттарын түзүп берип атыптыр. 5 жылга бекер, значит, бекер да баягыдай пайызы жок кредиттерин берип, давай деп туруп баягы эски имараттарына шарттарын түзүп берип, анан жанагындай айылдарда былтыр 2000 жумуш орундарын түзүп коюшуптур. Жанагы пособие алган эжекей айылдардагы адамдарды ошол жерге, значит, уюштуруп, анан ал не только айлыктары жок эле дегенде 15 000 сом, анан сдельная оплата 30 000, 40 000 сомго чейин жетет экен, бирок ошол жердеги жергиликтүү бюджеттерге дагы салык түшүп атат. Урматтуу туугандар, ошол жумуш орундарына өтө көп көңүл бурганыңыздарды айтабыз. Эми жанагындай айыл чарба боюнча эми билесиздер, азыркы учурда жана Кумтордон келген былтыр билесиздер, жалпы ушул Центайрадан башынан 25 жылдын ичинде жанагына дивиденд деп атып, бизге $80 миллион жетпеген эле бир акча каражат келиптир. Эми жылына бир $7 миллион берет. Аны көбүнчөсү бул колго кылышчу да бизге милдет кылып, мына баланча миңдеген жетөөкүстөктөрдү жумушка тартып атабыз, силерден азык-түлүгөр сатып алып атабыз деп эле мындай түздөн түз пайдасын көрчү эмеспиз. Мына былтыр май айында бул значит, ишкана биздин колго түшкөндөн бери $300 миллион. Эми анын таза эме жагы $220 миллион болуп атат. Анткени кошумча салыктарды төктүрттүк аларды. Бирок $220 миллион азыркы учурда президент мырза толугу менен элге иштетилсин деп жанагы айыл чарба бакта министрдин өкүлү айтып аткандай 29 миллиард сом кредитке. Мына Айыл банк айтты го былтыр жанагынча эле акча берилди деп. 800 миллион сом заявка 100% будет удовлетворена. Больше того, я так думаю, 29 миллиард сомду биз жалпы Кыргызстанга бөлсөк, менимче Нарын облусу имеет право рассчитывать 2 миллиардына, да, 3 миллиардына. Так что, урматтуу айыл өкмөт башчылары азыркы учурда ошол жердеги жергиликтүү калкка жеткизип, мурункудай тамчылап, ошол тамчысы келгенде дагы жанагы чоңдордун туугандарына берип койбостон, азыркы учурда эми каптатат деп айтпайлык, бирок акча каражаты азыр айылдыктарга, малчыларга, дыйкандарга берилип атат президенттин буйругу менен. Ошол элибиз көрсүн, ошонун жемишин, татымын, анан бирок ошондо көбөйтсүн. Аны той топурга кетирбестен, значит, жанагы инвестиция кылып, өзүнүн үй бүлөсү болобу, кооператив болобу, анан ошондой бир саясатты жүргүзөлүк деп атабыз. Урматтуу туугандар, бунун баардыгын эми элге туура жеткизип, ошонун туура пайдаланчу мына биздин ушул жерде ушу биздиге көз каранды. Урматтуу туугандар.